وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Алар эчбирөөгө зыян бере албайт, бирок Аллахтын каалоосу менен зыян берет дедикпи? وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. Алар ошол шайтандар аркылуу же болбосо Харут Маруттан эч бир зыяны пайда бербей турган, жалаң гана өзүлөрүнө зыян кыла турган нерсени үйрөнүп алышты дейт. Зыян кыла турган нерсени үйрөнүп алышты. Мунун пайдасы бар көрүнгөндөй менен зыяны өтө көп. Мисалы үчүн кээде аялдар мындай жасатат да, күйөөлөрүн ысытма деп койт го. Ошол деле нак эле сихир. Аны кыргызда мындай сөз бар го. Не дейт? Ала кушту өз аты менен ата дейби? Ушундай. Кыскасы ысытма, суутма, кара дуа, ак дуа, көк дуа, кыскасы не деп атабаса дагы ошол сихир эле боло берет. Татаалдаштырыштын кереги жок. Ал андай экен, ал мындай бир канча татаалдаштырыштын кереги жок. Болгон сихир. Сихир деген иттифак байна сахир ва шайтан болду. Сихир дегени ошол сихир жасаучу адам менен шайтан экөөсүнүн ортосундагы келишим, түзүлгөн келишим. Анын бир канча аттары менен кара дуа, ак дуа деле. Бул күйөөсүнүн, мисалы үчүн бир аял барды сихирчига. Мен күйөөмдү экинчи аял алып алды же мени карабай кетип атат, кыскасы менден башканы карабаш керек дегендей талап менен барды. Барса сихир жиндерди чакырат. Баягы китептерде биз айттык алардын китептеринде жиндерди кантип чакырыш керек, аны кандай мамиле кылыш керек деген. Анан ал барган аялга айтат: "Менин периштелерим келсин, менин азиздерим келсин, менин мундайларым келсин." Не деп айтылса дагы ал жиндер болду. Шайтан жиндерди гана чакырат, башка жок. Анан ал транска кирет. Кыскасы же кээ бирөөлөр кирбейт. Өзүнүн методу бар, ошол үйрөнгөн. Ошол аркылуу жиндерди чакырат. Анан жиндер келип не кылабыз десе, ошол аялдын күйөөсүнө эме кылыш керек. Ушул аялдан башканы карабай тура кылыш керек десе, анан ал баягы биз айткан 4 нерсенин бирөөсү менен сихир жасап берет. Топурак, аба. Анан ошонун чачын, мисалы үчүн чачыга жасап берген болсо, чачын алып барып чайнекке күйөөсү аялы алып барып кайнатып, анан ичирип коет. Кыскасы же ушундай нерселер менен жасайт. Анан күйөөсүгө уже жин кирет. Ошол жинде адам өзү контроль кылбай калат. Биз каалаган нерсебизди кээде токтотуп кое алабыз, кээде каалабай турсак дагы жумуш кылганды каалабасактан кой туруп бар иштеймин деп, акча керек деп иштейбиз. Ошондой болуп калган адам өзүнүн каалоосун өзү башкара албай калат. Ошол аялын мисалы үчүн эмне үчүн жакшы көрүп калганын билбейт. Кээде бул тескерисинен дагы чыгат. Кээ бирки аялдар жасатканда мен күйөөмдү ушундай кылыш керек дегенде күйөөсүнүн аялдардын бардыгын жаман көрүп калган учурлар да болот. Энесин, карындашын, бир туугандарына чейин. Бул ар дайым эле оңунан чыга бербейт. Баягы бир анекдот бар го. Бир эски машинасы бар киши бара жатып, чоң бир кымбат машинасы бар бирөөнүн машинасын сүзүп алыптыр да. Сүзүп алгандан кийин не кылабыз деп экөө келсе, менде акчам жок, машинамды десе, машинасын сатса, машинасынын акчасыга наркы ремонт болбойт экен да. Наркы кымбат машинасы. Анан үйүмдүкөр болбосо үйүмдү сат дагы. Үйүмдү анан машинанын ордун толуктайык деп, анан үйүнө эрсип барат экен баягы. Байкуш. Үйүнө эрсип барса, келиңиз, кириңиз, отуруңуз. Үй да эски, бир жаман үй экен. Анан столго отурса, анан ол мындай кылса, чайнектин ичинен жин чыгат экен да. Кызмат айтыңыз, кожоюн десе, чай алып кел дейт экен да. Анан баягы чай алып келип коет экен. Чай алып келсе, анан
баягы кымбат машина сурап айтат, ушу чайнегиңди бер болду дейт экен. Экөөбүз келишебиз. Кайтып келбейсиңби кийимсе? Жок, кайтып келбейм. Точно, точно болду, анда келиш. Чайнекти бере берет экен. Анан баягы бай үйүнө алып барып, үйдүн ичине кирип эшиктерин жаап, мындай кылсаң чыгыптыр. Буйруңуз не кызмат десе, мага машина, үй, анан мындай десе, баягы айтат экен. Биздин колдон чай демдештен башка эч нерсе келбейт дейт экен. Ошого окшоп жиндердин колунан бардык нерселер келе бербейт. Кээде ошондой неудачный эмелерди толтура болот. Анан бир киши айтып берет да. Ал өзү байкаган эмес. Өзүнөн өзү мындай подозрение кылып калыптыр. Мен аялымды көрбөсөм тура албайм. Коноктор келсе дагы, коноктор келип, мен коноктордун алдында отурам, аялым кухняда тамак даярдап берип атса, ошол жерде да чыдабай кетип барып көрүп келем дейт. Ошондой акыбалга түшүп калыптыр. Кийин анан барып дем салдырып барып билсе, ал ошо сыйкырланган экен да. Эми ушинтип кээде оңунан да чыгып калат. Ал чындап эле экинчи аял алган болсо, экинчи аялын таштап, биринчи аялга кайтып келип, тескеринче сыгып кыскасы ушундай. Бирок мунун натыйжасы эмне болот? Натыйжасы бул жин бар да эми, күйөөсү. Жөн болгон жок, ал жин менен болду. Анан барып бул ооруп калат ошентип. Аякпаган оору менен ооруйт, же ичкиликке берилип кетет. Ичкиликке берилип кетет, же эч жумуш жасабай коет. Өзүнүз башка жатып алат. Кыскасы натыйжасы барып же өлүмгө чейин алып барат кыскасы. Бул барып өзүн өзү башкара албайт да, билбейт, жана айткандай бир нерсе кылайын десе эле. Мен ошондой бир аял келип мага айтып берип атат да, өзүнүн башынан өткөргөн окуяны. Ал мындай эле сиздердей эле жапжакшынакай эле сүйлөшүп отурсаңыз бүт баары өз ордунда эле турган аял. Мен сууга барам дейт. Чака менен суу алам. Суу алсам эне келет. Сууң таза эмес болуп калды. Төк деп айтат, мен төгөм дейт. Анан кайра алайын десем, жок, алба, челегиңди чайка дейт. Челегиң жуу, таза жуу. Ошентип тура берем дейт да. Суу алып келе албай тура берем. Бир эле мисал да. Ошондой болуп калат адам. Кыскасы, бул эч кандай пайда бербейт, тескеринчесине зыян гана алып келет адамдарга. Анткени ал кимдер аркылуу ишке ашып атат? Биз ошону билишибиз керек да. Адамдардын ачыктан ачык эң күчтүү болгон душманы аркылуу ишке ашат. Алар кимдер эле? Алар шайтандар. Шайтан бизге душман да, анткени шайтан Адам алейхиссаламга сажда кылбай койгондук себептүү куулду да бул. Ошондон адамдын урпактарына душман. وَلَقَدْ عَلِمُوا لِمَنْ اشْتَرَوْهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Кандай гана жаман нерсе деп айтты. Эми хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи айтты: "Ижтенбу ас-саб'ал мубиqat" деди. Пайгамбар алейхиссалам айтты, 7 нерсе бар, адамды кыйратат дейт. Ошол 7 нерседен өтө сак болгула деп туруп, анан айтты, алар деп туруп пайгамбар саллаллаху алейхи аш-ширку билла ва-сихр. Биринчиси Аллах Таалага шерик кошуу, экинчиси сихр деди.